Жалпы республикалык тестирлөөдө эң көп келүүчү эсептер, функциялар. Салам достор, азыр биз ушундай болгон эсептердин чыгарылыш жолдорун карайбыз. Алардын бардыгы функциялар. Демек биз функция түшүнүгү боюнча дагы бир аз токтолуп кетели. Функция. Функциянын аныктамасы. Функция бир өзгөрмөлүү чоңдуктун башка бир өзгөрмөлүү чоңдукка болгон көз карандылыгы. Көз каранды эмес чоңдук аргумент деп аталып, ал эми аргументке көз каранды өзгөрмөлүү чоңдук функция деп айтылат. Демек бизде бул fx бул функция жана ал x-ка көз каранды. Демек x аргумент деп аталат, ал эми f бул функция болот. Бул жерде x эмне үчүн көз каранды эмес, анткени биз x-ка каалагандай маанини бере алабыз. Ал эми бул жердеги f ушул бул жактагы туюнтманын маанисине барабар болот. Демек бул дагы бир өзгөрмө жана анын мааниси бул жактагы туюнтмага барабар. Башкача айтканда бир теңдеме сыяктуу эле. Мындай бир мисал. Бул жерде x-тин ордуна 5ти койдум жана бул жердеги маани, бул жактагы x-тардын бардыгынын ордуна коюлат. Бул жерде x бар, демек ал жерге 5ти койдум. Бул жерде көбөйтүүдө x бар, демек ал жерге дагы 5 коюлат. Эми ушундай бир мисал келтирели. Бул бир өзгөрмө деп айттык. Демек аны барабардын ал жагына же бул жагына өткөзүүгө болот. Демек бизде fx барабар 5 экен. Ал эми мындай функция берилген, fx барабар x плюс 5. Демек x'ти табуу керек. Бул жерде бул x'ти барабардын бул жагына өткөзсөк, ал минус болуп өтөт. 5 минус fx болот. Анын ордуна мен 5ти койдум өзүнүн маанисини жана ал 0го барабар болду. Функция жөнүндө аз да болсо түшүнүк алдык деп ойлойм. Эми эсептерге кайрылалы. Биринчи эсеп. Бизде ушул сыяктуу эсеп берилген. Бул жерде шарт бар. Бул f функциясы жана бул жерде мындай шарт бар. Эки колонканы салыштыруу керек. Ал үчүн эң алгач анын маанисин таап алуу керек. Жана биз айткандай, бул жерде f ичиндеги аргумент болсо, ал ушундай туюнтмага келет. Демек, бул жерде f, бул жерде функцияга окшош. Демек, анын ичинде бул жердеги амалга көңүл бурбаңыздар, ал болгону бир сан деп ойлоңуздар. Демек, аны дагы бул жерге алып келип койсо болот. Ал мындай болуп коюлат. Демек, бул жердеги аргумент 5тин даражасына өтөт. Эми аны бөлчөгө келтирсек ушундай болот. Мурдагы сабактарымда даражада кантип ушундай түргө келтирүүнү айтканмын. Билбесеңиздер ошол сабактарга кайрылып көрсөңүздөр болот. Ал мындай түрдө жазылат. Эми бул жердеги функциянын ордуна ушул маанини алып келип коебуз. Койгондон кийин бул жердеги аны табуу оңой эле. Аны тапсак, бул жакта 5x бөлчөктүн бөлүмүнө түшөт. Анткени бунун алдыда көбөйтүү бар. Барабардын бул жагына өткөндө ал бөлүүгө айланат. Бул жерде окшошторду кыскартабыз. Жана жооп бизде a барабар 5/1 деген жооп чыгат. 5/1 өзүңүздөр билгендей эле 0дон чоң. Ошондуктан бизде биринчи колонка чоң болот. Демек жооп a. Кийинки эсепти карайлы. Бул эсепте ушундай бир туюнтма берилген, башкача айтканда функция берилген жана бул жерде шарттар бар. Эгер f 0 минус 1ге барабар болсо жана f минус 1 0го барабар болсо, анда бул эки колонканы салыштыруу керек. Эң алгач биз бул жерден s-ны таап алабыз. Эмне үчүн s минус 1ге барабар? Анткени биз f-ке 0ду койгондо, бул жерде x-тин ордуна 0 коюлат дагы. Каалагандай санды 0го көбөйтсөк, ал 0 болот. Демек бул маани 0го барабар болот. Бул жерде да ошол эле маани. Жооп бизде минус 1 чыккан. Демек s минус 1ге барабар болот. Эми болсо ушундай түрдө жазып алалы. Бул жерде f минус 1 0го барабар. Демек биз бул жердеги x-тардын ордуна минус 1ди коюшубуз керек. Бардыгын койдук, ордуна койдук. Эми бул жерде көбөйтөбүз минус 1ди. Минус 1дин квадраты 1 болот. Ошондуктан a өзү жазылат. Ал эми минус 1ди b-га көбөйтсөк минус b болот. Ошондуктан мунун алдында минус белгиси бар. Ал эми s минус 1ге барабар экендигин билебиз. Ошондуктан аны жазып алабыз. 1ди барабардыктын бул жагына алып өтсөк,
плюс 1 деген жыйынтык келет. Демек, a минус b 1-ге барабар. 1 өзүңүздөр билгендей эле 0дон чоң. Ошондуктан биринчи колонка чоң болот. Жооп бизде a. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде мындай туюнтма берилиптир. Анын жообун чыгаруу керек. Жана бул жакта функциялар бар. 2 функция. Ал жерге аргументтерди коюп чыгарышыбыз керек. Бул жерде f'те 8 деген маани турат. Демек, бул жердеги x'тын ордуна 8 деген маанини коюшубуз керек. Ал эми g'да болсо 5 деген маани турат. Демек, бул жердеги x'ка 5 деген маанини алып келип коюшубуз керек. Аны койсок, бул жерге 8 коюлат, 8 плюс 1, а бул жерге 5 коюлат, 5 минус 1. Жооп 3 чыгат. 3 плюс 2ден 1 барабар 3,5 деген жооп чыгат. Антип анткени 8ге 1ди кошсок 9, 9дан тамыр 3 чыгат. 5тен 1ди кемисек 4, 4төн тамыр 2 чыгат. Жооп бизде 3,5 чыгат. Эми кийинки эсепти карайлы. Бул жерде дагы мындай бир функция берилген, 2 функция берилген. Жана бул жерде ушундай бир салыштыруу бар. ОРТда негизи ушундай эсептер көп келет. Анткени биринчи караганда башты айлантуучу эсеп, аны чыгаруу оңой эле. Жана биз айтып өткөндөй, бул жерде функция, башкача айтканда бул g же болбосо f болгону бир өзгөрмө жана бир сан. Демек, бул жерге бир санды койсок болот. Бизде g карасаңыздар, бул мындай санга барабар. Демек, 5ти ушул жерге коюшубуз керек. Алгач өзүн жазып алалы. Андан кийин g 5тин ордуна бул маанини коебуз. Бул жерде x'тин ордуна 5 келет. Демек, бул түрдө жазылат. Эми бул функцияны карайлы. Анда x кубка көтөрүлгөн. Демек, биз аны ошол түрдө жазып алышыбыз керек. Бул жерде тамыр менен даража кыскарып кетет. Аны дагы мен мурдакы сабактарда айтканмын. Эгер унутуп калган болсоңуз, ошол сабактарга кайрылып көрсөңүздөр, кененирээк түшүндүрүп берүүгө аракет кылганмын. Ошол жактан көрүп, терең түшүнүп алыңыздар. Демек, жооп бизде 5 чыгат. Демек, бул функциянын жообу 5, экинчи колонкадагы 5, демек бизде 2 колонка барабар. Жооп бизде B болот. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Жана албетте менин Telegram каналыма да катталыңыздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.